Qandaysiz? Amamsiz bizdin hakimimiz rayondan. Yaxshi. Amonatan sizlarmi? Turasizlar. Xudoyim bersin. Allah razı olsun. Bol. Kıyın uçurlarda hem bir-birimizge uşintiп жölөп болбосок болбойт. Мына муфтийибиздин артынан биз да итаат кылып барыбыз ээрчип, Кыргызстандын бардык жерлеринде дин ишке байланышкан иш-чаралар өтүп, төлөө өткөрүп, салтыбызда деле ушуну, шариятыбызда деле ушуну буйруйт. Ушундай кыйынчылыкта балдарыбызды колдоп, колун кармап, башын кармап дем салып, духуна дух берип, эмне жардам болсо жардам кылайлы деген максаттарыбызга келет. Азыр Лейлекке да өзүнүн делегация өзүнчө жөнөп кетти, аякта да төлөөлөрдү өткөрүп, колдорго неме кылышат анан. Мындан буягына ушу сиздердин айтымыңыздар менен болот. Биз ушу официалдуу бийликке баш ийебиз. Силер кандай десеңиздер, бар десеңер бара турган жерге барабыз. Баткенге бар десеңер Баткенге барабыз. Анан кийин бул жерлерде кайерлерде адамдар болсо, дамлалар маселе кылабыз деп атат, кайерлерге барсаң кайерге барабыз. Сиздердин карамагыңыздарда болобуз. 38.059 адам Баткен областынан, Баткен шаары, Лейлек, анан Баткен районунан келип биздин бир туугандар келип жайгашты. Аларды бир дагы мектептин спорт залы же болбосо актуу залга жайгаштырылган жок. Бүт бардыгы элге рахмат айтышыбыз керек. Ел ушу күнгө чейин жакшы карап беришип атат, тамак ашыны, бүт эми условияларыны. Эми анча мындай условиясы жок жерлерди эске албаганда негизинен бардыгы жакшы. Бирибиздин баркыбызга жетип атабыз. Биздин эл ушундай тарбиялуу эл экен, 3-4 күндөн бери бири-бирин критикалаган нерсе калбай калды, көрдүңүздөр соцсеттерде. Жалаң гана ошо Баткен деп жашап атышат. Анан кече мына Ысык көл, Нарын, Таластарда, бүт кум жардамдарда азыр бүтүн ошо өкмөттүн штабтарын өткөрүп берип атат. Мечит, медреселерде чогулган. Азыр болушунча эми келип, колубуздан келишинче элдин көңүлү экен. Эми иншалла бул окуяны мурунда өткөргөн эч ким, биздин эл ушундай эл бири-бирин таштап койбойт, кыйынчылык күнгө эч ким ачка калбайт. Бирок бизде көңүл экен, ушул жерге келип, адамдарда бир карыш жерибиз дагы биз үчүн кымбат, баардыгыбыздын жүрөгүбүз сыздап атат. Силер ошо чек арада турасыңар. Кудайым баягы дениңерди сак кылсын, өмүрүңөрдү узун кылсын. Анан аз да болсо бул элдердин аманаты болушун колдон келишинче ушу элдердин баардыгына жеткирип өзүңүздөргө аманат кылып таштайбыз. Анан эртең Кудайым урса иш-чараларды кылалы бул жердечи. Курбанчылык деген ушу шариятыбызда да көп каралган нерсе, билесиздер да. Мунун улуу нерселери бар. Ошон үчүн бир элдерге бир түрөө кылып, эртең бир курбанчылыктарды кылып бата дуа кылалы. Таянганыбыз Кудай эми. Биз бирөөнү баскан жокпуз. Биз коргонуп атабыз бул нерседи. Мунун шарияттын өкүмү да коргонгонго жол берет. Ар ким мекенин, үй бүлөсүн, жанын, мал мүлкүн коргогон, ошонун жанында өлүп кетсе шейит болот. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, духубузду өйдө көтөрөлү. Иншалла баардыгыбыз бирбиз демекчибиз. Дуа тилек кылалы, Кудайга жолөнөлү баардык ушул учурларда. Баардыгыңыздарга рахмат, Аким мырза, сизге да рахмат. Түн ичинде ушу баардыгыбыз элдин түйшүгү ушу экен. Умар радыяллаху анху деген улуу зат падыша болуп турганда Кудай тааланы ушинтип дуа кылып, Кудайым мага элдин түйшүгүн мойнума жүктө, бирок ошону көтөрө алгандай мага күч кубат бер дечкен. Силерге күч кубат берсин. Урматтуу жигиттер, бир туугандар, бул жерде жалпы кыргызстандык калкыбыз ким эле болбосун, Кудайым баардыгыбыз бирдик менен, ынтымак менен, акыл эс менен, дуа тилек менен муну жеңип чыгабыз. Кудайым буйрсун.